Бүтүр Азиянын коноктору, баарыңыздар кош келипсиздер. Бүгін Ош технологиялық университетіндегі Сэжонг Корей тил борборундағы 2025 жылдағы жазғы семестрден бүтүрүү аземи салтанаттуу түрдө өткөрүлдү. Иш-чарага Оштун ректору Жамболот Турсунбаев, сырткы байланыштар жана өнүгүү боюнча проректору Ахмат Алиев жана Сэжонг Корей борборунун жетекчиси Ли Мyon Shik мырза катышты. Ошондой эле мырза Ли Мyon Shiктин атайын чакыруусу менен Корея Республикасынын Кванжу шаарындагы бир катар университеттерден келген окумуштуулар жана профессорлор салтанаттуу аземдин кадырлуу коноктору болушту. Алар студенттердин корей тили боюнча алган билимдерине жана чыгармачылык өнөрлөрүнө күбө болушту. Урматтуу коноктор, урматтуу студенттерибиз, чындыгында Сэжонг 1 Кыргызстандагы Сэжонг 1 окуу борбору, корей тили боюнча окуу борбору Кыргызстандагы эң биринчи, эң алдыңкы окуу борбору экенин мен дайыма ар түрдүү чогулуштарда дүйнөлүк деңгээлден бери белгилеп келем. Мына ошол Сэжонгдун Ош технологиялык университетиндеги иштеп аткан иши аябай мыкты экенин сиздерге дагы бир жолу айтып койгонго уруксат бересиздер. Быйылкы жазгы семестрдин жыйынтыгы боюнча жалпы 200 студент ийгиликтүү экзамен тапшырып, сертификаттарга ээ болушту. Алардын ичинен өзгөчөлөнгөн 104 студентке мактоо баракчалары жана баалуу белектер тапшырылды. Белгилей кетүүчү жагдай, учурда Оштунун бир нече студенттери Түштүк Кореянын ар түрдүү университеттеринде өз адистиктери боюнча билим алып жатышат. 이에 깊은 감사의 마음을 담아 이 감사장을 드립니다. 앞으로의 앞날에도 늘 건강과 행복이 함께하시길 기원합니다. 2025년 5월 30일 51세 장학당장 김명식. Ошондой эле Ош технологиялык университетиндеги Түштүк Кореянын бир катар жогорку окуу жайлары менен тыгыз жана ар тараптуу кызматташтыкты жүргүзүп келе жатат. Бул кызматташтык билим берүү, илимий изилдөө жана маданий алмашуу багыттарында ийгиликтүү уланууда. Будай бердибеба айгерим.